Клоптун мурдагы эки операторы 5 жылга кесилди. Оператор-монтажерлор Александр Александров менен Жомарт Дулатов жалпы режимдеги 5 жылга абакка кесилди. Ал эми эки эсепчиге 3 жылдык пробация берилди. Басылманын билдиришинче, тергөө эч бир дооматты далилдей алган жок. Ал эми операторлор мурда күнөөсүн мойнуна алуу үчүн үй камагына чыгуу шарты менен мажбурланышкандыгын билдирди. Ошого карабастан судья Чолпонай Үмүталиева 17 сентябрда эки операторду колонияга жөнөтүү чечипти. Онун версиясы боюнча Александров жана Дулатов нормалдуу жашоо жүргүзүү үчүн бардык шарттарга ээ болуп туруп, коомдук тартипке каршы оор кылмышка баргандыгы көрсөтүлгөн. Жана бул төмөнкү жагдайларда болгон. Алар Клоп Медиа коомдук фондунун видео бөлүмүндө видео оператор-монтажер болуп иштеп, ошондой эле Коомар Медиа коомдук фондунан каржылануу алып турушкан. Фонддун жетекчилигине материалды YouTube үчүн анын ичинде Болот Темиров менен биргелешип жасалган жана деструктивдүү жана диверсиялык мүнөздөгү иликтөө видеолорун жарыялоо үчүн алдын ала макулдук алышкан деп айтылат. Мен күттүм, анткени өзүңөр көрдүңөр, прокурор процессте жанагы тергөөчүнүн айыптоо корутундусун деле окуп берди. Как будто процесс вообще болгон жоктой. Процессте болду, бүт жанагы далилдердин жокко чыгарды адвокаттар. Адвокаттар далилдеди, бүт жанагы айыптоо далилдер, по сути, ал деген жактоочулардын далилдери болчу. Ар бир жанагы көрсөтмө бергендер, сотрудниктер жөн эле айтып берди. Жанагы ушул жанагы маалыматты кантип даярдайт деген. Анан ошону ошол доказательство обвинения деп уялбай айтып, анан кийин адвокаттар жакшы иштеп берди. Бүт обвиненияны жокко чыгарды. Бирок ага карабастан жанагы прокурор даже полемика кылып эч каршы сөз сүйлөгөн жок. Сот ушундай болгондон кийин анда ал айыпкерден айтыш керек болчу, силер булардын сөздөрүн жокко чыгарбайсыңарбы деп. Анан кийин бул деген, значит, прокурор ушундай кылганы как будто сот болбогон болуп атат да. И сот деле как будто сот болбогондой эле болгон айып тергөөчүлөрдүн сөздөрүн өкүм кылып койду. 5 жыл берди, анан кийин көңүл буруп койгула. Булар жанакы соглашение со следствием деп өзүнүн мойнуна алып, сотрудничество со следствием кылып, мына сотрудничество со следствием менен бүттү. 5 жыл менен бүттү. Сотто акыркы репликаларга чыккан адвокат Нурбек Токтакунов мындай деп айтты. Нурбек Токтакунов, адвокат. Темиров лайф менен алардын байланышын далилдеңиз. Бирок иш материалдарында бул далил жок. Алардын кандай байланышы бар? Эмнени далилдешип жатышат? Видео же эмне? Бул видеолорду Дулатов да, Александров да тараткан эмес. Бул видеолорду тараткан Болот Темиров. Анда кандай байланышты көрөсүздөр? Туура, тууганбы? Жок. Бирге иштешкенби? Жок, иштешкен эмес. Прокурор жөн гана тергөөчү жазып чыккан айыптоочу корутууну окуду. Эми сот болбогондой эле сезим жаратты. Ал эми процесс учурунда коргоонунун көптөгөн карама-каршылыктары жана далилдери ачыкка чыкты. Бирок прокурор аларды айыптоо далилдери деп атады. Адвокаттар айыптоо далилдерин кылдат талдап чыгышты жана алардын баары коргоонунун далилдери экени айкын болду. Дайырбек Орунбеков Ош Сити долбоору кечеңдеп жаткандыгын четке какты. Президенттин көрсөтмөсү менен атайын комиссия Ош Сити курулушун текшерди. Бул тууралуу президенттин аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Facebook баракчасында билдирди. Анын айтымында курулуш иштери план боюнча жүрүп жатат. Дайырбек Орунбеков Кыргыз Республикасынын президентинин маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы. Акыркы күндөрү бул долбоордун тегерегинде ар түрдүү талкуулар, түшүнбөстүктөр жана талаш-тартыштар пайда болду. Натыйжада батир сатып алууга кызыктар болгон кардарлар арасында да шектенүүлөр жаралды. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Ош Сити курулуш долбоорунун ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча атайын комиссия түзүлүп, жеринде иликтөө иштери жүргүзүлдү. Текшерүүнүн жыйынтыгында курулуш иштери өз нугунда жана план боюнча жүрүп жатканы аныкталды.
Буга чейин Ош мэри Жеңишбек Токторбаев рейд учурунда Ош Сити турак жай комплексинин курулушу жай жүрүп кечеңдеп жаткандыгын билдирген. Ал компания 2000 батирди саткандыгын, анын ичинде 1050 батири толук төлөнүп бүткөндүгүн айткан. Андан кийин кечээ президент Садыр Жапаров Ош мэрине катуу сөгүш бергендиги жарыяланып, анын себеби катары Ош Ситинин курулушу болуусу мүмкүн деп божомолдошкон. Эми дагы деле эң эрке каалаганын кылып, эч кимди көзгө илбеген мэр менен бийликтин ортосунда эмне карамышык өткөндүгү белгисиз бойдон калууда. Парламент төрагасы Жогорку кеңешти таратуу демилгесин колдоду. Жогорку кеңеш өзүн-өзү таратуу демилгесин карап жатат. Бул тууралуу төрага Нурланбек Тургунбек уулу жыйында билдирди. Төрага парламенттин 7-чакырылышынын ыйгарым укуктары 2026 жылдын күзүндө аякташтыгы керек экендигин. Мындай учурда президенттик жана депутаттык шайлоолор катарлаш өтүп, саясий жана экономикалык кыйынчылыктар жаралаарын билдирди. Эскерте кетсек, мындан 1 жыл мурун 2024 жылдын 18 сентябрында ЖК тарайт деген кептерде ал өзү четке кыккан болчу. Мен билдирүү катары бир маселеге токтолуп өтөйүн деп атам. Өзүңүздөр билесиздер, коомчулукка баалуу мына биздин жогорку кеңеште, парламентте өзүн-өзү таркатуу боюнча процедура жүрүп атат. Буну ар кандай мааниде, ар кандай мазмунда айтып атышат. Мен тактап төрага катары айтып коеюн. Урматтуу депутаттар, баш мыйзамга ылайык жогорку кеңештин аракеттеги парламентти таркатууга эч бир сырткы күчтүн же болбосо президенттин же бир аткаруу бийлигинин эч кандай мыйзам боюнча укугу жок. Парламент өзүн өзү гана тарката алат. Биздин бүгүнкү күндө парламентте жүйөлүү себеп менен негиздерди келтирип, атайын демилге тобу түзүлүп, демилге тобу менин дарегиме төрага катары кайрылууну беришти. Массалык маалымат каражаттарынан окуп атасыздар, көрүп атасыздар, 32 депутат кол койгон. Мен ал кагазды кайрылууну алгандан кийин бардык процедуралардын негизинде тапшырмаларды берип, иш жүрүп жатат. Мен ошол демилгечи топтун Кокулов, сиздин сөзүңүзгө ишенсе болобу? Жогорку кеңештин депутаты Эрулан Кокулов 17 сентябрда өткөн жыйында спикер Нурланбек Тургунбек уулуна кайрылып, анын буга чейин парламент таркап кетпейт, шайлоо өз мөөнөтүндө өтөт деген сөзүн эске салды. Эдил Байсалов да маек берип, жогорку кеңеш таркабайт деген. Сиз да ошондой айттыңыз. Азыр түшүнбөй жатам, сиздин сөзүңүзгө ишенсе болобу же жокпу, деди Кокулов. Баягы Эдил Байсалов ушундай интервью бердиле, жогорку кеңеш карабайт деп. Ошондо да сиз ачык айттыңыз да. Жогорку кеңеш карабайт деп мына жазылды эле. Өз каалоосу менен тарабайт деп. Ошондо сиздин сөзүңүзгө кандай ишенсек болобу, болбойбу, мен түшүнбөй калдым. рахмат. Биринчиден ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Ал убакта биз айткан учурда, мен айткан учурда мыйзам кабыл алынган эмес. Президенттик шайлоонун датасы да белгиленген эмес. Кийин мыйзам менен бекитилди. Демек өзгөртсө болот. Бул жашоодо өзгөрбөгөн бир гана ыйык Куран. Башкасын бардыгы шартка жараша, кырдаалга жараша өзгөртүүгө болот. Андыктан мен айтып коеюн, андан мындай кыйкым издештин такыр кереги жок. Бул боюнча депутат Исхак Масалиев да үн катып, ал Facebook баракчасында мындай деп жазды. Исхак Масалиев, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты. Аргумент жок десе, тактап айтканда абдан алсыз гана жүйө. Башкача айтканда, жогорку кеңештин шайлоосу 2026 жылдын күзүндө болсо, 2027 жылдын январындагы президенттик шайлоого тоскоол болушу мүмкүн эмес. Бирок бул таптакыр башка бийлик бутагы, тартиби мыйзамдар менен жазылган. Парламент президент үчүн түзүлбөйт. Ошондой эле президент парламент үчүн шайланбайт. Жалпысынан бул жакшы эмес. Бир чакырылыштагы жогорку кеңеш 6 жыл отурду. Бул чакырылыш 4 жылга гана жетти. Конституцияда өзгөрбөс норма бар. Парламенттин мөөнөтү 5 жыл, ал эми президенттин 6 жылдык мөөнөтү. Ушундай эле Садыр Жапаровдагы бир ирет талапкерлигин коюу укугу бул чоң суроо.
Депутаттар менчиктештирилген мүлккө амнистия боюнча мыйзам долбоорун колдошту. Жогорку кеңеште 17 сентябрда 1991 жылдан 2024 жылга чейинки мезгилде менчиктештирилген айрым объектилерге карата амнистия жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Долбоордун демилгечилеринин бири Элдар Абакировдун айтымында бүгүнкү күндөгү менчиктештирилген объектилердин ээлерин басымдуу бөлүгү мүлктү бөлүштүрүү чечимдерине катышкан эмес. Аны ак ниет сатып алуучу катары ачык базардан алган. Бирок дал ушул жарандар бүгүн укуктук аныктамасыздыкка жана менчиктештирүү бүтүмдөрүн кайра кароо коркунучтарына туш болуп жатышат. Сунушталган мыйзамга ылайык 1991 жылдын 31 августунан тартып 2024 жылдын 31 декабрына чейинки мезгилде мамлекеттик менчиктен чыгарган жана менчиктештирилген бардык объектилер, эгерде алар амнистия объектилеринин ээсинин колунда болсо, мыйзамдуу алынган деп эсептелет. Бул боюнча депутат Исхак Масалиев эгер мажбур болбосо бул мыйзамсыз эле жеке менчик корголуусу керек болчу деген пикирин билдирди. Исхак Масалиев Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты. 34 жыл ичинде мындай болгон эмес. Менчиктештирүүнүн жыйынтыктары көптөгөн мыйзамдарда жана кодекстерде жазылган. Конституцияда да жеке менчик кол тийбестик көрсөтүлгөн. Ээсинин эркине каршы мүлктү алуу болгону соттун чечими менен гана мүмкүн. Бирок азыр өздөрү эле берип жатышат. Бирөөнү же баласын чакырып санаторийге 2-3 айга жөнөтүшөт. Нормалар иштебей калгандыктан депутаттар бул долбоорду иштеп чыгууга мажбур болуп жатышат. Мен аларды түшүнөм. Идея жакшы. Талкуунун жыйынтыгында парламент долбоорду биринчи окууда жактырды. 60 депутат макул деп добуш берип, каршы чыккандар болгон жок. Чоң адамдардын кичинекей гестери мурдагы башкы прокурордун иниси кантип энергетикалык бизнес куруп жатат. Клоп жана Темиров Лайф Кыргызстанда кичинекей гидроэлектростанциялардын курулушу кимдердин колунда экендигин иликтөөнү улантышууда. Бул ирет сөз Ош облустук сот укук департаментинин мурдагы башчысы Рыскул Зулушев тууралуу чыкты. Ал мурдагы башкы прокурор Курбанкул Зулушевдун бир тууган агасы. Рыскул Зулушев 4 компаниянын уюштуруучусу же тең ээси. Алардын негизги иши гидроэлектростанциялар аркылуу электр энергиясын өндүрүү. Үчөө 2021 жылдан кийин түзүлгөн. Башкача айтканда Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бийликке келгенден кийин, агасы мурдагы башкы прокурор менен байланыштуу адамдардын бийликке келген учурдан кийин Кайнама ГЭС жана Гидропрогресс компанияларында Рыскул Зулушевдун өнөктөшү Советбек Амантаевич Назаралиев. Зулушевдун Кайнама ГЭС компаниясы Кайнама аттуу кичи ГЭСти куруп, аны 2024 жылы президент Садыр Жапаров ачкан. Бул ГЭСтин курулушу 9,3 миллион акш долларына чыккан. Анын курулушуна каражат катары Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду 3,8 миллион доллар берген. Ошондой эле Райфайзен, Ландесбанк, Стейрмарк банкы жардам берген. Банктар берген кредиттин суммасы жана шарттары коомчулукка толук айтылган эмес. Зулушев менен Назаралиевдин компаниялары дагы 3 кичи ГЭС куруп жатышат. Ошондой эле Венгер Кыргыз өнүктүрүү фондуна алайык, Зулушевдин компаниялары дагы 2 кичи ГЭС курууну пландаштырууда. Кыргызстанда кичи ГЭС куруу пайдалуу бизнес. Клоптун маалыматына ылайык, мамлекет алардан 1 киловатт-саат электр энергиясы үчүн 4,42 сом төлөйт. Адистердин айтымында бул тариф аймакта эң жогорку тарифтердин бири. Рыноктун катышуучулары мындай эсеп менен ГЭСтерди орточо 6-8 жылдын ичинде өзүн өзү актап, кийин жакшы киреше алып келерин. Себеби 1 киловатт-сааттын өндүрүшү чыгымы 0,6-1 сомго чейин түшүүсү мүмкүн деп айтышат. Демек, мамлекетте өнүктүрүүгө жумшалышы керек болгон кредиттер бийликке жакын адамдардын баюусуна колдонулуп келе тургандыгын айтышты. Бишкектен жашыруун кумаркананы табышты. Аны уюштурууга шектелген 5 адам кармалды. Бишкекте мыйзамсыз кумар оюндарын ишин уюштурду деп шектелип 5 киши кармалгандыгын Ички иштер министрлиги кабарлады. Милицияга айрым адамдар Борбор кала аймагында мыйзамсыз кумар оюндарын уюштуруп өткөрүп жатышкандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул максатта алар батирлерди суткасына ичарага алып турушкан. Милиция кызматкерлери кылмыш жаза кодексинин кумар ишмердигин мыйзамсыз уюштуруу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, мыйзамсыз кумар ишмердиги жүргүзүлгөн жайды жана аны уюштурган шектүүлөрдү аныктап кармашкан. Кармалгандардын баары камакка алынды. Депутат Гуля Кожокулова жарандар министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев азык-түлүк алганы барып жүрөбү деп кызыгып жаткандыгын билдирди. Бул тууралуу ал 17 сентябрда жогорку кеңештин жыйынында айтты. Гуля Кожокулова Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты. Эмне үчүн баалар күн эмес, саат сайын өсүп жатат?
Коммуналдык кызматтар да кымбаттады. Пенсионерлер, студенттер, жаштар эмне кылышы керек? Менимче монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын кармалып турушу максатка ылайык эмес. Балким бул функцияларды президенттин иш башкармалыгына өткөрүп берүү керектир. Урматтуу Туманбаев бул кызматка караганда көбүрөөк маселени чечет. Андан тышкары бул кызмат баа саясатын жөнгө салуу менен алектенип, элге өз иштерин түшүндүрүп турушу зарыл. Эмне үчүн бул маселе азыркыга чейин ачык бойдон турат? Эмне үчүн эл нааразы? Эмне үчүн нааразычылыктар чыгууда? Эт кымбаттаткандарга айып салынды. Бишкекте Орто Сай базарында уй жана кой этине сөөгү жок эттен тышкары баанын негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербөө максатында текшерүү жүргүзүлдү. Антимонополиялык жөнгө салуу кызматы билдиришкендей, текшерүү Октябрь райондук мамлекеттик администрациясы, муниципалдык инспекция, МТУ жана Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрү менен биргеликте жүргүзүлгөн. Сатуучулар жана ишкерлер менен баа коюу боюнча мамлекеттик ченемдерди жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасы мыйзамдарын сактоо зарылчылыгы боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мындан сырткары этке белгиленген бааларды ашыкча коюу фактылары боюнча административдик айыппулдар салынды. Жеке ишкерлерге Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 290-беренеси боюнча протоколдор түзүлүп, ар бирине 13 000 сомдон айып салынган. Жана алар кармап, флотилиянын катышуучуларын камакка алышкан. Азыркы күндө да 40тан ашуун Газага жардам кемелери ал жакка жакындоодо. Батыш мамлекеттери Израилде ага каршылык кылбоону талап кылышкан. Эскерте кетсек, Бириккен Улуттар уюму Палестина мамлекетин түзүү боюнча Нью-Йорк декларациясын мындан 5 күн мурун жактаган. Газалыктарга ар кайсы өлкөлөрдөн да бүгүнкү күндө жардамдар келип атат да. Биз мамлекет катарындагы ушул Газага жардам беришибиз керек деп ойлойм да. Буга чейин да Садыр Кожоевич да бул согушту айыптады да. Аны биз эми бүгүнкү күндө жардамды алып барыш кыйын, бирок Палестина Египеттин бийлиги менен сүйлөшүп туруп, ошол жака мындай гуманитардык жардамды мамлекет катары жеткизишибиз керек деп ойлойбуз да. Президентибиз өткөндө Катарга коюлган чабуулду дагы мына айыптады да. Газа сыяктуу жерлерге биз дайыма мамлекет катары гуманитардык жардам жеткизип турушубуз керек деп ойлойбуз. Алмазаков жана ушунда сүйлөшүп бир колго алсак жакшы болот эле. Азыр көрүп атабыз массалык маалыматтардан алар бир эле окко учпастан ачкачылыктан дагы өлүп атышат да. Жаш балаларды көрүп атпайлыбы? Жеткизип койсо болот. Рахмат.